Biz en tertipsiz biz hazır. Biz mına Kırgızstanda en tertipsiz yer biz. Türmenin beri Kırgız 90%, Karaylar uyunun 90% Kırgız, İlnom'un emesi Kırgız 90%, abortulgan 90% Kırgız. Mına şunday dengelik oldu. Şunday tertipsiz, şunday bir eş nesege emesi yok. Adep eş nese bilbegen biz bolup kaldı. Jana huligan azır buna köçөнүн бери кыздар мушташып жүрүп, жип жалаңаш баарын хулиган болуп жүрүп, ар кандай жаман иштердин баарын урат. Анан келип тең укук дейт. Ошо аялды тыйып тура турган эркек керек. Эркек тыйып туруш керек, эркек кармап туруш керек. Антпесе өзүн өлүмгө алып барат булар. Өзүн жанагындай. Мына мисалы кыз барат, бирөө менен жана 8-мартта бирөө келип бир гүл берип туруп барып, аны жатып коет аны менен. Бүттү ушу менен. Кыздын карьерасы өлдү, бунун келечегинин баары өлдү, бүттү. Анан ал барат да уже сойканага кетет, эч кимден уялбайт. Болду. Ошону кармап тура турган киши керек. Катуу эркек керек, бекем эркек керек. Каяка кетти, кыз каяка деп апасынан сурай турган. Кана уну, карабайсыңбы дагы? Ошондо тартип болот, ошондо бакыт болот. Ансыз болбойт бакыт. Мына бизди бекем кармап койду, биздин укугубузду бузуп койду, мен жылаңаш жүрөйүн десе, мен жылаңаш жүргүзбайт деп отуруп, эмне болуп атат? Батыштан үлгү албаш керек. Батыштан мына технологиядан үлгү алсак болот. Самолет курганды, поезд курганды, башканы билесиз. Бирок адеп акылак, мына үй бүлө жагынан алар жарабайт бизге үлгүгө. Алар бизден алсын үлгү. Алар бизден алыш керек. Алар алып атат үлгүнү.